Эмне кылсаңар ошо кылгыла. Чыгып кеткиле. Батирде жашаган келинди кожоюн кууп чыкты. Мен чыгарып тастайм. Мен Чыгарып тастайм. жұмысым башталсын, төлеймін деп отам, мен төлебеймін деген жоқпын, бірақ төлеймін, жұмысым башталсын, мен спискін беріп тұрайыншы деп отам. Мен чыгарым. Не кылсаңар чыккыла, мага. Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери соц тармактагы жаш балам бар экенине карабай үйдөн кууп чыкты деп бүгүн кайрылган үйдүн кожоюнан кабар алып келди. Келин өзүм жалгыз боймун деген, бирок апасы, эжеси баары толуп алды. Анысы аз келгенсип күйөөсү да келди. Өзүм 68, чалым 74 жашта, анан чыгардык дейт ал. Маалымат булак, чындык KG. Кызы bir kız, iki balası менен сиңдиси менен келген. Андан кийин апасы дагы бир эки сиңдиси, дагы бир сиңдиси баласы менен иши кылса 8-9 болуп калышты. Бул күйөөм жок деген бул кыз. Анан күйөөсү мурда күнү келген, келип кирди. Анан кирип чыгып жүргөн. Кече күнү түштөн кийин ушул жерде ызы чуу болуп чыгышты, кыйкырышып. Апасы бакырып, сиңдилери бакырып ызы чуу болуп. Андан кийин эле менин абышкам чыкты, эмне болуп кетти деп. Анан чыккандан ушундай телевизор талкалады, бизди сабады дейт. Анан менин абышкам тиги күйөөсүн эшикке чыгарды, бар эле барды. Анын артынан кайра аялы ээрчип кетти. Биектен кайнына пайнеси калды. Анан биз айттык, ызы чуунун бизге кереги жок. Абышкам 74-кө чыгып калган. Мен 67-ге чыгып калган. Түшүнүктүү, эми ичин көрүп алсак болобу, ичин, э? Коридорго чейин 11 bir комнатага 11 киши жашаштыр. Мына телевизордун таркалышты кайра койгон. Телевизор токтоп жүрөсү. Азыр жоктурбайбы булар, э? Өздүк булактарыбыз билдиргендей, жарым жалаңач көчөдө чуркап жүргөн кызды милиция кызматкерлери кармап сурак алышкан. Бирок аларды тоготпой, мени камерага тартпагыла деп урушуп жатканын көрүүгө болот. Милиция кызматкерлери өзгөчө кырдаалдын тартибин түшүндүрүп, Светлов райондук шаардык ички иштер башкармалыгына алып кетишкен. Болжол менен окуя Москва Шопоков көчөлөрүнүн кесилишиндеги Ак Эмир базарынын айланасында болгон. Последуйте, пожалуйста, Аканкей. Чё? Последуйте, будьте А добры. почему снимаете на камеру? А почему я не имею права снимать на камеру? Ну да. Чтобы вы потом лишнего не наговорили, что мы что-то с вами не то делали. А что? Я вам объясняю еще раз причина. Причина в том, что у вас нету Да, документов. имею право. Почему бы нет? Каныкей, Почему? Каныкей, послушайте меня. Мы не знаем, кто вы и откуда вы, правильно? Ну да. Вот для этого вы пройдите Свердловский РОВД, вашу личность установят, скажут вам, что больше так ходить нельзя, здесь ходить без причины нельзя, В только смысле по... без причины? В Не надо смысле? причина? Чрезвычайное положение, я вам еще раз объясняю. Мы здесь тоже не просто так ходим. Ну да. Вы можете выходить Это только ваша в аптеку, причина. в больницу и за едой. Все. Вы куда ходили? Куда ходить? Да. Мне пробежка. Пробежка была? Нельзя. В 3 случаях. В аптеку, в больницу, либо за продуктами. У вас нет документов. Все должны иметь свои личные документы, да? Маршрутный лист. Маршрутный лист, справка с места жительства. Пройдите, пожалуйста, будьте добры. Пойдем с нами? Да, что, он вас снимать не будет лично. Социалдык баракчалардын бирине Айгерим Иманалиева аттуу жаран жаш балдар менен Кожойке батирдин чыгарып койгонун айтып, видео жүктөгөн. Видеодо кайрылган аял коомчулукка Ташбоор Кожойкенин кылган кылыгын айтып, коомчулукка кайрылган. 10 апрелде мынтип сагалап көчүп кетип жатабыз. Арча Бешиктеги Камарата көчөсү 94-үй болчу. Мына мынтип жаш бала менен көчөдө кетип баратабыз дейт ал. Балабыз жок болсо да мейли эле, балабыз менен эми кайда барабыз билбей жатабыз. Кышында дейт ал. Арча Бешик Камарата көчөсү 94-үй болчу. Мына кетип баратабыз. Карантин учурунда баласы жок болсо да жүржөн эле баласы менен. Ушул туура эмес туугандар туурабы? Кичине бооруп деле кичине сабыр кылып күчүсө жакшы болмок.
азыр барганадагы көчөнү дагы квартираны дагы тартып жөнөтүп жүрөбүз. Мына ушинтип сагалап кетип баратабыз. Суукта, кышында. Азыр коронавирустан улам Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларында, ошондой эле Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал режими иштеп жатат. Кыргызстанда дагы 18 кишиден коронавирус аныкталды. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында катталгандардын 7 аял, 11 эркек киши арасында 5 медицина кызматкери бар. Бишкек шаарында 1, Чүй областында 8 киши, Жалал-Абад областында 3, Ысык көлдө 1 киши катталды, деди министр. Маалымат булак чындык KG. Өткөн сутканын ичинде Ноокат аймактык жандандыруу бөлүмүндө жаткан бир адам COVID-19 оорусунан каза тапты. Бул тууралуу бүгүн Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Белгилүү болгондой, ал 87 жашта болгон. Кыргызстанда жалпысынан оорудан 5 адам көз жумду. Ал кошумчалаганда бүгүнкү күндө дагы 8 адам оор абалда ооруканада жатат. Ал эми бир суткада 9 адам айыгып ооруканадан чыгарылган. 2020 жылдын 10 апрелине карата республика боюнча COVID-19 вирусун жуктуруунун 18 жаңы учуру катталды. Маалымат булак чындык KG. Силикон курчак Маргого үйлөнө турганын жар салган артист жана бодибилдер Юрий Толочко үйлөнүү тою тууралуу Москва 24 агенттигине өтө кызыктуу маек берген. Той эко стилде өтөт. Бак тарактар, гүлдөр жана өсүмдүктөр менен. 50дөн 70ке чейин киши чакырылат. Негизинен жалаң досторум, бирок Марго тараптан бир нече курбулары келет. Алар анын стилисттери, ага кийинүүгө жардам бере тургандар, деп айтып берди Юрий. Той болгонго чейин күйөө колуктуусунун көйнөгүн көрбөш керек деген ырым-жырымга карабастан, ал Маргонун кие турганын алдын ала көрүп алган. Силикон курчак Маргого той көйнөктү шаардын үйлөнүү үлпөтү салондордун бири бекер белекке берген. Шакектер да кыз күйөө белекке алышкан. Тойдо Маргонун силикон курбулары болбойт, бирок мен ушундай колуктуулары бар экендердин көлөкөдөн чыгышканын каалар элем. Мен билем андайлардын бар экенин, алар мага жазып турушат, бирок ачыкка чыккандан коркушат, деди Юрий. Толочконун пикири боюнча мындай мамилелер бардык жагынан ыңгайлуу, эми эркектердин мага иштери күйөт. Жалпысынан бул экологиялык жактан таза жана юридикалыкта, физиологиялыкта жагынан опурталдуу эмес мамиле болуп саналат, деп эсептейт Юрий. Толочко мурда үйлөнүү тою Алматыда же Нур-Султанда өтөт деп айткан, бирок кайсы жерде өтөрүн ачык айтелик, анткени чакырылбаган коноктордун ажиотаждан коркот. Бирок кол коңшу салтына жана сертификаттарга карабастан ЗАГСтарга расмий каттоо болбойт, деди ал. Эскерте кетсек, Юрий Толочко казакстандык популярдуу артист жана бодибилдер. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кандайча колго түшкөнү такталган жок. Эреже бузгандарды Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы кармаган. Маалыматка караганда, колго түшкөн укук коргоочулар мас абалында болушкан. Учурда Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлигинин окуянын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин убадалашты. Алдын ала айтылган боюнча сөз 2 бөлөк факты боюнча айтылып жатат. Маалымат булак чындык KG. Казакстанда алгачкы жолу коронавирус жуктурулган аял көз жарды. Казакстандын Кызыл Ордо шаарынын дарыгерлери коронавирус менен жабыркаган бейтаптын төрөтөн кабыл алышты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кош бойлуу аял төрөтүүнө сасык тумоонун белгилери менен келген. Анын дене табы 38 градустан түшпөй койгон. Ал атайын анализ тапшырып, коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болгон деп жазылат маалыматта. Мындан улам бейтап өзүнчө даярдалган палатада көз жарган. Дарыгерлер вирусту жуктуруп албоо үчүн коопсуздуктун бүт эрежелерин сакташкан. Жарык дүйнөгө салмагы 2 кг 900 грамм болгон эркек бала келген. Азыркы тапта эне баланын абалы жакшы, ымыркайдын тиешелүү анализдер алынып, анын жыйынтыгы күтүлүп жаткандыгы айтылган. Маалымат булак Супер KG.
20 кыз менен изоляцияда жаткан Таиланддын ханзадасы карантинден 4 күндө тажап фестивалга кетти. Гаремдеги 20 кызы менен Бавариядагы мейманканада изоляцияда жаткан Таиланддын ханзадасы Маха Вачирлонг карантинден тажап мекенине фестивалга кетти. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы жазып чыкты. Тай ханзадасы 4 күн гана изоляцияда болуп, өткөн аптанын аягында Германиядан кеткени маалым болду. Андан ары ал салпка айланган хан дистанциясын түзүлүүсүн белгиленген Тай фестивалына жол тарткан. Ал фестивалга хандын сөзсүз катышуусу керектиги айтылат. Эске салсак, буга чейин Маха Вачирлонгдун айланасында жүргөн 119 адам коронавирус жуктуруп алышы мүмкүн деген шек менен карантинге алынган. Мындан улам ханга орун которууга туура келип, кол алдындагы 20 кыз менен Бавариядагы 4 жылдыздуу мейманканасында бир нече бөлмө алып өзүн карантинге алууну чечкен. Маалымат Black Super KG.